Бүгүн 31 декабрь жаңы жыл майрамы. Майрам күнүндө күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткандардын катарын мына ушул тазалык кызматкерлери толуктайт. Учурда алар Ош шаарындагы Борбордук аянтын тазалоо менен алек. Тазалык кызматкерлери жаз мезгилинде таңкы саат 4-тө жумушка чыкса, кыштын күнү 5-те иш башталат. Алар таң агарганча Ош шаарынын тазалыгына кам көрүшөт. Катарында Калбүбү Жамилова да бар. Ал шаар тургундарын тазалыкка чакырып, жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Ишим өзүмө жагат, элдерге жакшы маанай тартуулагым келет. Шаарыбыз таза болсо деп ойлоймун. Таптаза болсо бардыгыбызга жакшы. Ошон үчүн шаар тургундары дагы өздөрүнүн таза баягы мусорларыны, таштандыларын таштанды койгон уруналарга, ошо таштандыларга таштаса шаарыбыз албетте таза болот. Бизде тазалык, ынтымак, тартип болсо Кыргызстан өнүгөт. Жаңы жылыңыз менен денсаулык болуңуз, оорубаңыз. Ошо атайын жогоруда айтып Тазалык кызматы пандемия учурунда да эс алышпай кадимки режимде жумуш аткарышты. Шаарыбыз үчүн ак эмгек кылып жаткан кызматкерлерге чакан белек даярдаганбыз. Аллахым умдуларга умр, ризкилерге ризк берсин. Ota-onalarga shu yoshga kirgizganiga ming rahmat. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Elimizga, yurtimizga odil podsho kelsin. Hammani qo'llab-quvvatlab, yana shukurga tinchlik, omonlik, xotirjamlikda Alloh yetkazishni nasib etsin. Har doim qizim yangi yilda, har doim bayramlarda sizlar jurnalistlar kelib, bizni ishlaganlarimizni ko'rib, rahmat aytib, televizorga, hamma yoqqa gazetalarga chiqaryapti. Rahmat sizlarga ham. Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасында 400дөн ашык кызматкер бар. Алардын милдети шаардагы катуу турмуш тиричилик калдыктарын ташып чыгуу, таштанды таштоочу жайды тейлөө, шаардагы жолбун иттерди атуу, көп кабаттуу үйлөрдүн королорун жана шаардагы жөө жолдорду шыпырып тазалоо болуп саналат. Ушул кызматкерлериме биринчиден куттуктап кетем. Себеби билесиздер, биздин Ош шаарында бул Ош тазалык ишканасы мен ойлойм 24 саат иштеген ишкана деймин. Себеби биздин кызматкерлер күнү түнү тынбайт. Түнкү саат 1-де, 2-де болсо да иштейт. Бул жыл 2020-жыл аябай оор жыл болду. Пандемия маалында дагы өздөрүн тобокел кылып, биздин кызматкерлер ошол маалда да иштеп жүрдү. Элдер баягы карантин маалында үйүндө турганда, аябай таштанды чыгарган маалда дагы биздин кызматкерлер ошол үйүнө барып таштандыларын алып иштеп жүрүштү. Ушул кызматкерлериме ыраазычылык билдирип кетем. Оор жыл болсо дагы биздин кызматкерлер күнү түнү деп иштеп кеткен. Дагы ушул жыл кандай болсо да жакшы жылдар болду деп эсептейм. 2021-жылда жакшы жылдар болсун, тойлор болсун, майрамдар болсун, эч ким оорубасын. Быйыл эпидемиологиялык кырдаалдан улам Ош шаарынын Борбордук аянтында майрамдык иш-чаралар өтпөйт. 12ден кийин салюттар да атылбайт. Бул тууралуу буга чейин шаар бийлиги тарабынан маалымдалган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.